өзүмө өзүм кол салып өлгүм келип жүргөн. Акыркы убакта Баңгизатка жакындадым. Такыр эле караңгы мындай туман басканда болуп калган жашоом. Өзүңдү өзүң өлүп алганга, көз жумуп алганга көбүрөөк ойлор болуп баштаган. Бияка келгеним себеби көптөгөн жактарга барып көрүндүм. 11-классты бүткөндөн кийин бир 13 жылдай болуп калды. Баш оору, көңүл жок, түнкүсүн туруп тамак ичмей, жалкоолук, эч жакка чыгып келбей, эч нерсе жакпай, жашоого көз караш такыр бөлөк болуп калган. Тентегирээк жаман жактарга көп жүрүп, тентегирээк нерселерге өзүмө зыян келтиргим келип, мындай өзүмө өзүм кол салып өлгүм келип жүргөн. Бир күндө 2-3 жолу ушундай ойлор болчу. Такыр эле караңгы мындай туман басканда болуп калган жашоом. Акыркы убакта Баңгизатка жакындадым. Мурда жарым пачка 3-4 штук күнүнө чексем, акыркы убакта 2,5 пачка, 2 пачкага жер сигаретсиз тура албай калгам кадимкидей. Кадимкидей ошонун баарын бияка келгениме бир 5 күн болду. 5 күн ичинде кадимкидей биринчи күнү келгенде шифасын сездим. Элхамдулилля, буга жерде намаз окуп, туура жолдо жүрүп, даватка чыгып жүргөнбүз, бирок канча деген таксырларга бардык, канча деген молдолорго, мындай кандай десем, больницаларга, медицинага да кайрылдык. Успокаивающий дарыларды берет, аларды ичесиң, уктайсың. Уктап турсаң баягыдан огош бетер катуураак чарчоо, жактырбаган мындай бир тез таасирлери болуп баштады. Андан да уже өзүңдү өзүң өлүп алганга, көз жумуп алганга көбүрөөк ойлор болуп баштаган. Бияка келгенде кадимкидей устаз дем салгандан кийин, сүннө менен эметкенден кийин, кадимкидей ишке чыкканда, жана солнечный очкини мындай тренировкада жүргөндө болдум да, ошону алып таштаганда, очкини чечкенде болуп, кадимкидей чыгып, тоолорду карап, булуттарды карап, горизонт мага бир кандай десем, бир комнатадан ары көрүнбөй алган да жашоочу. Андан ары кадимкидей мындай көзүм ачылгансып, мындай өпкөмдө спортсмендер эми болсо түшүнөт болуш керек, второе дыхание деген бар. Ошондой мындай дем алганым да бир бөлөкчө. А могу башта төбөмдө мындай бир баскан бир туман бар болчу. Кадимкидей жок, жеңил, жашагым келип, мындай бир сүйүнүчтөр болуп, мындай кичинекей балдарды көргөндө мындай мээрим төгүп, мындай мерес болуп калам, андай жок болуп калган да, мындай адамга мындай жылуу сезим даже мылжайып коюу жок болгон да. Бияктан кетип барып өткөндө бир кичинекей бала маршруткадан уктап баратканда кадимкидей жүрөгүм сүйүнүп, мындай сүйүнүч кадимкидей биринчи жолу болду да, мындай кайра жаңы төрөлгөндөй. Мусулман бир туугандарга эмне дейтем, чем медицинага барып акча коротуп, жанагындай ушундай бир чарчоо, бир эме болсо, анан кадимкидей ушу могу бел жакта, могу курсак жакта, ашкадан жакта бир пояс пайда болгон да, мындай оорчулук. Бутум өзүнчө, үстүңкү денем өзүнчө болуп калган. Азыр кадимкидей курсак кетти көпкөнү. Тамактанганым кадимкидей мындай аз жесем да тоюп, мындай. Ошо 5 күн болду келгениме. 3 күндөн бери сигарет чекпей калдым. 2,5 пачка күнүнө чекчүмүн. Сигарет жок болсо, түн ичинде болсо да магазин народныйларды издеп барып алып, эртең жол керем жок калса да сигарет алып чекчүмүн. Кудайга шүгүр, Аллах Таала шифа берип атат, ушу дем салып атат. Элхамдулилля, ушул жакка келгиле, көрүнгүлө.